Анан келип эле ошол киргизбей коюшту, анан келип эле коркутушат. Эми болсо дейт сарайыңарды талкалайбыз. У нас в 2005 году документы сделали. В 2010 году именно карту поменяли. Нашу с карту вытащили, а его в карту поставили. Эту землю обратно вторично же ему дают обратно. О жерден берди. Ал менин жерим да, менин документимди сен көргөнсүң. Ай. Менин жеримди кантип Жок, жериңди кип турат. Мен жеримди бердим деп кантип бул ал менин жерим болгон. Тунагдан тетмен Мен ажылдабан, мен буга түшүндүрүп атам, ажылдабачы. Мен уже угуп атып сени чарчадым. Канча 3 ай 4 айдан бери сени угуп атам. Бул боюнча жөн эле пустой сөз да. Ну как пустой сөз? Вот я же живой же, человек живой же. Ты же звонил, пугал. Камерага айтып Да, да, да. Аслан, лишний сөз сүйлөбөчү. Как лишний сөз? Вот именно здесь надо и говорить же открыто. Ты же пугал же. Бул маселени тиги айыл өкмөт менен өзүңөр билбейм мен аны. Сиз комиссиянын главный турбайсыз, айтып Жок, мен комиссиянын эмесмин. Байке каяка ортасыз, токтоп турсаңыз? Жок, байке, жооп берип койсоңуз? Жок, бербейм. Жооп бербейсизби? Бербейм. Эмнеге? Себеби эмне? Себеби эмнеден, байке? Целый Чүй районунун акимияты 8 соттук жерди неге чече албай атасыздар, байке? Жүрүп отурчу мен. Аяка эмнеге отурам мен сизге? Мен азыр Сиз комиссиянын чоң экенсиз. Каяка ортасыз, байке? Сиздер тарта албайсыздарбы? Я в комиссии, ему тоже приходила, приезжала, расскажи, да? Комиссия туруп барган билип турбайсыз, эмне катып атасыз? Байке баргансыз билесиз, эмнеге жооп бербей атасыз? Разрешение берсинки директоруңуз. Чалбайсызбы? Алышбай Замир Тимишевич, чалбайсызбы? Сиз орун басар турбайсыз. Дагы 2 кызык деп кантип берет? Мурун чыгыптыр. Мурун чыгыптыр? Биз жок жерден бар кылып жасадыңар. Уяр балам, иштегенде жакшы иштегиле, мынтип иштесеңер жакшы болбойсуңар. Бул апалардын документи бар экен, эмне кыласыңар? Отургусуң, булардын балдары бар экен, неберели бар экен, баатыр эне экен. Тибейлечи ушул кишиге депчи. Саламатсыздар, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Искра айылында турабыз. Искра айылына келгенибиздин бирден бир себеби талашка түшкөн 8 сотук жерди иликтеп беребиз бүгүнкү берүүбүздө. Эмне себептен ушул 8 сотук ушунчалык эле журналисттердин көңүл буруп жатат десеңиздер, бул 8 сотуктун тагдырын чечүүдө айыл өкмөт эле эмес, райондун акими, жада калса губернатордун орун басарына чейин, күч органдарына чейин кийлишип жатат деген маалыматтар бар. Ошолордун баарын тактайбыз, ачыктайбыз. Алдыда абдан кызыктуу болот. Биз менен бирге болуңуздар. Асылбек апа, сиз бизге келип кайрылдыңыз. Ушундай жерим талашка түшүп атат, ушундай бизге карата акыйкатсыздык болуп атат деп кайрылдыңыз эле. Мына биз бүгүн азыр Искра айылына келдик. Сиз айтып жаткан талашка түшкөн участок ушул жерби 16 сотук. Эмне болду эле апа? Эмне болуп талашып атасыздар? Окуяңызды айтып берсеңиз. Мындай болгондо бул жерди мен 2005 жылы алгам бул жердичи. 2005 жылы. Балдарымдын атасы каза болуп, как многодетная мать деп ана мага ушул жерди беришкен. Ошол убакта документи менен өз бүт документи менен как положено кылып бүт беришкен. Менин документтерим таптаса. Кызыл китеп менен берген. Кызыл китеп менен берген. Сразу 16 сотукпу, 8-8ден. Асы ошентип беришкен. Анан кийин мен анан өздөрү деле айткан, бул жерде таштарды көрүп турасыңар, биякта мен тонналап таш деген ишенесизби, тонналап балдарым менен ушул ташты терип ушул жерден окат кылып жүрдүм. Анан кийин жакында эле могу жака кошуна көчүп келди. Могу кошуна көчүп келип эле тиги постоянно балдарымды коркута берди. Мен силердин жериңерди да алам. Эме тетеле сарайыңарды талкалайм. Бияктан ошол жаман сарайымды ошону талкалайм. Силер бияктан кетесиңер. Силер адам эмессиңер деп постоянно ошентип коркутуп эле келатат да, коркутуп эле. Ошол бир 3-4 жыл болду. Мен ошол койчу бул деген кошуна деген сыйлаш керек деп бир жолу алар менен урушуп талашкан жокмун. Андан кийин мага келишкен, мына свидетель деле бар, кызыл китебиңизди көрсөтчү депчи. Мен ушулар менен урушуп талашып отурбайын деп, хотя мен ага бербесем деле болот эле, көрсөтпөсөм деле. Кызыл китебимди момунтип алып келип көрсөттүм. Мынакей бул жер меники, мына документим турат деп. Ошону эметкенден кийин эле көрүп алышты. Анан кийин бир күн эле келип эле бул жер меники, тийбей эле дешти. Мен бул жерди айдап койгом.
Апа, эмне негизде айтып атат? Эмне негизде меники деп атат? Бул эми сизден Мен эме ал деген бир топ жылдан кийин мен эми документти көрүп кеткенден кийин буга үстүнө эме жана документ жасап алыптыр, дагы кысыл китеп жасап алыптыр. Ал вообще эчтеке жарабаган китеп экен. Документтин үстүнө документ жасашканда меники. Анан ушул жерге меники деле могу жерди келип эле бөлүп алышты, киргизбей. Өз эле ушул жерде оокат кылып жүрөм. Мына бул жерде мен 53 жыл жашадым бул жердечи. Ушул школдон иштеп, мына школ тура жаныбызда. Ушул жакта мен пенсияга чыктым. Балдарым баары ушул школдо окушту. Анан келип эле ошол киргизбей коюшту. Анан келип эле коркутушат. Азыр киргизбейт ал жака, тозолуп. Азыр уже биякты киргизип, азыр болсо мен документтеримди уточнять этип, менин документтерим туура чыкты. Ошондо деле алар мойнуна албай атышат. Анан кийин эми болсо ар жак беттеги красный линия жер бар. Анан мына менин тиги сарайымды көрүп турасыңар. Эми болсо дейт сарайыңарды талкалайбыз. Анан ушул жерди алабыз дейт. Ошол балагачы. Ал бала ошол красный линияга үй салып сад отургусу үй салып ошол красный линияда жашап атышат. А зачем ошол красный мен эмне кылышат эми? Аякта деле 40-50 соткадай жери бар ичинде. Апа, эми анан өз билендик менен келе бузам же эме турганда айлык өкмөтүнө кабар жокпу мында? Ал айлык өкмөттөр ошолордун сөзүн сүйлөп атат. Азыр эме бергиле булардын документ жасашкан булардын деле документи бар, бергиле депчи. Анан мен айткам, алардын документтерди бул эме калп ал документ. Алар бирөөлүгө көрүшкөн жок бала. Меникин деле көрүштү. Эмне дейт? Баары тең эле көрүштү. Ой, мунда документи бар да эмне кыласыз? Бергиле ушул жерди депчи. Отургузбай коюшту, мына чөбөсүп атат. Мына мен деле 11 неберем бар, чынын айткандачы. Ошолор эмне жейт, эмне кылат деп алар ойлошкон жок, эч ким аны ойлошкон жок. Кесип койгон картошкамды талаага ыргыттым. Эми болсо муну болуптур жерди ала берги дегенде болушту. Зато ар жакта тети красный тетякты биз алабыз дейт. Могул ала алам дейт. Мен тиги красный китебим бар болчу, ошону мен ошол жакта алам, талкалайм дейсиздер. Балаңыздарды коркутуп атат дейсиз. Алар эмне себептен коркутуп атат? Просто эле вот кеткиле дейт биз жактан. Түрткүлөшүп, чыгып алышып, таяктар менен түрткүлөшүп, момчу балдарымды аябай унижать этип ошентип атышат. Түрткүлөшүп, сөгүп ошентипчи. Азыр тетиякта дагы бир балам бар, ошону ал коркутуп ит кылышкан, постоянно жериңди алам, эмне кылып жүрөсүң биякта деп эле өсүнчө эле. Сиз каяка барышыңыз керек анан бияктан келип? Билбейм, каяка барышым. Мен уже биякта 53 жыл, мына ким билет, ким качан кетет тияка. Мына мен деле мынча жашка чыгып калдым. Мен эмне ал бала кандай эме кууп атат билбейм. Анын өйдө жакта бир эметилер бар көрүнөт. Акимдерге чейин кайрылган деп атасыздар. Аларда эмне жок болот? Губернатор баарында тең эле кайрылдым, баары эле ошолордун сөзүн сүйлөп атышат. Булар өздөрү бир 6-7 жыл эле келген, эме бияка көчүп келишкен. Анан эми болсо муну эми алгылаанда деп просто менин законду мен аркы тетиги сарайыңыз турган жакты биз алабыз деп атат. Жакты биз алабыз дейт. Как будто мен бул жерди уурдап алгансып, бул жерди мага өкмөт берген, мать героинясың. Ушунчалык балдары бар экен, ушуларды оокат кыла бер деп ушул жерди. Эми болсо бул жерди тартыбына отургузбай коюп, эми болсо дейт, бааны чыгытып тетяк жерди бергиле дейт бизге. Бергиле, сарайыңды талкалайбыз депчи. Баары бир мен силерди бул жерден куйум дейт. Тиякты болсо андан мурунда бул бала келип алып тетяка булдозер менен кирип, ошол жакта өсүнчө оокат кылып, бир сөз айтпай. Биз үйдө жокту. Ошончо ит кылган, үйгө да кирген, уурлукка кирген, үйгө да кирген. Үйдөн могу жактан биз келсек, үйдүн ичинде эле отуруптур, азыр силерге деле көрсөтүп берем. Ошол жактан чыгып тетякта бизде арык бар. Азыр көрсөтсөм деле болот. Арык бар, ошол жерге жыгылып, анан мас экен. Анан көргөн билгендер бар, а? Бүт эле бар. Арслан, эмне болуп атат, кандай? Эмне проблема болуп атат? Нап айтып атат, коюз деп атат, ушундай болуп атабы? Да. Проблема, во-первых, он сначала наш дом обокрал полностью. Телевизор, там тумбочки, все обокрал. И дом хотел забрать, и землю хотел забрать. Ему поделали документы вторично, да, на тот же участок, в котором есть документ, он поделали документы. Сейчас документы проверили? Да, проверили, да. Просто у нас, оказывается, в 2010 году, у нас в 2005 году документы сделали. В 2010 году именно карту поменяли. Нашу с карту вытащили,
а его в карту поставили. Вот эту землю обратно вторично же ему дают обратно. И вот они сейчас до сих пор не хотят отдавать землю. Вот его поддерживает госрегистр, это Нургуль зовут. Ну, районный, не? Да, кадастр, да, директор кадастра, да. И сам Джаныбек, этот наш сельсовет Джаныбек нас пугает постоянно, что он знает замгубернатора, первого заместителя губернатора по имени Самат, что вот никто ничего не делает, он там все смотрит. И Аким тоже так же постоянно тоже пугает. Не дает Аким, не дает. Да, первый раз Аким меня позвал, чтобы я землю вообще не трогал. Говорит. Кому он захочет, тому я отдаст. Аким да гильше тоже? Да, Аким, да, прямо он и там тоже заходит. Аким, зам Акима. Потом сам зампрокурор по имени Фархат, он тоже запугивал, чтобы вот эту землю не трогали. И это дело не хотели возбуждать против кадастра. 16 соток жер үчүн Аким зам губернатордан берген. Да, даже не 16, а 8 соток. 8 соток. Да. Апа мындай келсеңиз бе? Эмне болду дейсиз милиция? Милиционерлер келип алып, могу жерге келип алып, отуруспаңыз, отуруспаңыз деп колу менен ушинтип көтөрүп келип кетет. Зачем мен ойлонуш керек да. Ушундай анан кийин булар мындай экен деп бирөөлөр туугандар экен, өкүл атасы бар экен, бирөө өкүл энеси экен, бирөө досу экен, бирөө классташ экен, бири-бирин аябай поддержка жасайт экен, потому что булар липовый документ жазып, жерди сатып, ошентип көрүшкөн немелер. Булар ылайга батып калышкан ылайга. Когда он воровал, я его поймал с поличным, есть свидетели. А мы коштаңыз ба? Не, да. Мы его поймали, а заявление все написали, еле как, и то РОВД не хотели принимать заявление. Этот Эльзар, этот следователь. Мы написали заявление, там все наоборот сделали. Его на дело закрыли, прекратили его на дело. А против меня вот уже третий этот суд уже был. У меня суд именно этим они хотят меня в суд затягивать, чтобы я отказался от этой земли. И мне долго. Ну, чтобы если землю отдашь, тогда все нормально будет. А сейчас, видите, у меня уголовное дело 136 статья, сейчас вот у нас третий процесс уже был. Следующий процесс на 20 июня. А против него дело просто закрыли и все. Да, просто закрылись. Бул бирөөнүн таанышыбы же, эмне Аким Таныштар бар экен. Таныштар, вот же он с сельсовет хорошо, замгубернатором, Самат его зовут, вот они этими пугают. В тот раз он пугал Татиковым Руслан, что у него замминистра экономики Татиков Руслан, это его тайке. Люлю. Буяктын Татиков тайкеси экен. Да, тайке, да. Баягы чуулганды Татиков. Да. Он просто прямо даже в суде нас пугал, запугивал этим Татиковым, да. Замгубернатором пугал, потом Акимом, вот Аким сам тоже нас пугал. Просто эле келип алып коркутат да. Силерди мен кетирем, жерди алам, силерге зачем? Мен кетигини талкалайм, керек болсо үйдү да алам депчи. Бир балам даже коркуп бияка келбейт. Ал баламды вообще коркутуп таштаган совсем элечи. Эме болсо мына ал чыгып келгеним өзү айтып берет. Могу коштаңыз. Могу чыгып барып ким айтат? Ошолор. Атасы. Кет ар жакта эме заканча бар. Байке, урсат. Салам алейкум. Бирмекте байке. Бияк коштаңыз менен конфликт болуп атса, жер талаш болуп. Эмне талашып атасыздар байке? Талашка жок, чечилди бизче. Эмне болуп чечилди? Буларга 8 сотыгын бердик. Ама бизге болсо артынан таштар жетчи. Каякта? Ошол жерден берди. Ал менин жерим да, менин документимди сен көргөнсүң. Менин жеримди кантип жок, жериңди кип турат. Мен жериңди бердим деп, кантип бул ал менин жерим болгон. Көз эмне үчүн ушундай картайып? Мен билбейм, мына айыл өкмөтү чечти. Айыл өкмөт эмне деп чечип атат байке? Айыл өкмөтү течактан жолдун жегинен берип атабыз сизге. Бүт баардыктан эме да, айыл өкмөтүнүн жери мына там турган граница. Булар деген эме бөлүштүрүп коюлган да. Эмеге красный линия салып турду дейсизби? Ким? Кандай бөлүштүргөн? Бөлүштүргөндө аркы пустой жаткан жер экен да, айыл өкмөттүкү. Угуп турчу мен айтайын. Угуп турчу ажылдабай. Сен ажылдап. Анан кийин мен ажылдап түшүндүрүп атам мен. Түшүндүр. Мыярдан баштап эме жака чейин эмесе турган болду. Жол салат. Ат канала 10 метр жол. Анан калган 8 сотиктен кылып туруп, участокты 5-6 кишиге берет экен. А мен өзүмдү ойломду алып калдым мен өз жагымды. Болду. Кайсы жерде алып атасыз? Тетиги жолдонбу, бер жагынбы? Тетиги бер жагы эмес, мен тетиги мен границам бүткөн ар жагы жашылча болуп турбайбы, эме жашыл. Баксак тигилип. Ошол мен сотигим болду. Красный книга жасап беребиз деди. Всё. А буяктын болсо очередтегилерге бөлөбүз деди. Тетил үй красный эме деди. Үй кимдики?
Kaysi? Tetil үй. Krasный emege salып algansın. Tetil үйдө. Krasный линия салып алгансың, эмнеге меники салып? Al degen men satıp algam men. Сатып алгансың ошону, сен это нельзя. Как не? Аны kurmamek menen çeçiş onu, kurmamek menen çeçiş men kayaktan. Sen satıp algansың, sen уже хозяйнсың. Men hocayın men satıp alganda документальный бит бар, как положено eкен. Bu yakta da satып аласыз белем, 8 И, соток. мону да сатып алгам мен. А бияқта да красный книга, сизде да красный книга болот. Аны деген айтып ал красный книга меники өттү уже мен сатып алган арзак башын. Арзак башына, мооларга тиешеңиз жок мына могу жерге. Кайсы эми? Могу жакшы болуп турган чөп. Могу чөп басып турган жерге тиешем жок ушо. Могу Арзак таштак жагы биягын 500 бересиз. Мен өз жагым алып калдым, болду. Айыл өкмөт ошентип берип атат. Ошо айыл өкмөт, мамлекет акимет бүт бар ошентип чечти. Жол кылабыз деди. Талашпайсыз папанын иш жерин. Эч талаш жок, мына ала берсин дедим мына. Всё. 8 соттугун ала берсин. Мына 8 соттук. Конечно, 8 соттуктун алдына тетип мен Эми ажылдабам, мен буга түшүндүрүп атам, ажылдабачы. Сен ажылдап атпайсың, мен сен менен сүйлөшкөн жокмун, мен менен сүйлөшүп атам. Жерине ачкычтык кылып. Мен бир тыйын да алган жок, 1 грамм да алган жокмун. Мен сарайымды капкалап берем деп атышат. Болду. Ар жагын баары өкмөттүн жери экен. Бар айыл өкмөтү бар, ошол жак менен териштир, акимет менен териштир. Эме картасы архитектура менен териштир. Бүт картада чийилүү экен. Жол болду мага сага. Атыңыз ким? Салмакбаев Кубанычбек. Кубанычбек байке, анан эмнеге мындай коркутуу, үркүтүү болуп атат дейт апа? Балдарымды коркутушат дейт, көчүрүп жиберем деп атат дейт. Эмнеге ошондойлор болуп атат? Ошондой болду беле? Болгон эмес андай. Наоборот коркутуу буларда, мен баламды сабап кетишти булар. Биздин үйгө ууруга кирдиң деп, мына жакта жүрсө, десин айыл өкмөтүнөн берилген да. Биякта эмне жүрөт? Тоотур сени менен сүйлөшкөн жокмун мен. Сүйлөшүп атасың. Биякта балам эметип атканда түзөтүп айыл өкмөтүнөн баарын документин жасаган да. Анан иштетип атса булар келип калды биздин жерибизде. Унчукпай тур мен сени менен сүйлөшкөн жокмун. Анан кийин мен балам басып келип эметсе, баламды жакалап коюп жиберди. Балам жыгылганда тепкилеп салышыптыр. Үчөө же жаңышты караңгы болчу. Эртең менен келди. Эбет, кечи караңгыда. Папа мени сабап кетти моундай деп. Карасам чаң, ботала. Менин бурайын дедим, анан участкага келип калды. Маршанттар келген жерде, байке сиз эмоцияга, провокацияга алдырбаңыз деди. Макул дедим. Бура айрын даярдап койдум. Келсе де могу гран сүрөсө саям дедим мен. Өлүп кетейин, сайып түрмөгө кеткеним жакшы. Мага бар бер мени. Жашым келип калган кишимин дедим. Демесем күттүм, бирок келген жок. Анан койдум дагы баламды айттым, сен чыкпагын дедим. Мен өзүм бар бир разборка жасайм. Анан өзүм басып келдим. Басып келип эмесем баласы монтуп атпай, я тебе руку, ногу поломай, если пана десе, мага кыйкырып атпайбы аксакал кишиге. Мен айттым да, эмчин эмес мен сүйлөп, что спокойно можно поговорить десем. Я тебе руку, ногу поломаю, если понадобится деп атпай. Карачы мына абир жок. Шыбы участкой бүт бардым уруп турду ошол жерде. Жерин тартып алып. Анан тартып алып, сөзүң давай жыйынтыкка келели. Жыйынтыгы ушундай. Булардын жерин өткөзүп берди. Бербейм мен сага. Айыл өкмөтү ар жагынан эметти, мен өзүмө жана агроттун 8 сотун ар жак башым акырасың кинеге жасап бере турган болду. Жериңиз, үйүңүз чоңго канча сотук аягыңыз? Аягым деген меники 20 сотук. Дагы 8 сотук алып атасыз. Дагы 8 сотук алдым. Очередке туруппу, айылдын жаранына катып? Угуп, очеред бесплатно мен сатып алгам аны. Жок, аны сатып аласыз, а биякта эмне кылып алып атасыз? Биякта сатып алдым. Ар жак башын уже очередте болчу. Мен айтып атпаймынбы? Красный книганы даярдап койгон. Бул талашканда мүмкүн берип туруп, айыл өкмөтү тиягын мага берип койду. Болду. Жок, кайсы мен өз жеримди кантип сенден талашам. Түшүнүктүү, түшүндүңбү? Айыл өкмөткө барчылайсыз. Айыл өкмөттүн чечкилери. Он говорит, сейчас мне, значит, вот мы не будем трогать, будем брать оттуда. Так у него своя же, он там есть кусок. Значит, он там оставил, с этим документом, пускай ему вот его сзади отдают. Нету проблем. Конечно, вот. Почему ему там не дают, там нету документов сейчас. А его документ хотят вот сделать именно наш. Видите, у них именно вот здесь хотят брать. О, байке. О, вот он. Анда берде мен эмчи 20 сотук экенин түшүндүрүп берейинби? Эмнеге 20? Түшүндүрүп берсеңиз? Бул деген шашпай түшүндүрүп эмес деп болду. Мен биякта Келиңиз байке, көлөккө келиңиз. 82-жылдан бери бияктамын мен. Фабрика жаңыдан ачылып атканда. Апа келсиз да биякка келсем. Чок эле. 82-жылы фабрикага келип иштегенде
Мынаяктын баары пустой болчу. Айтып атам да пустой болчу. Топ тур сен мен сүйлөп, сен учукпайсың перебойт этпей. Мен буга түшүндүрүп атам мен. Түшүндүрүп атат. Пустой болчу. Биз жумушчулар иштеп атканда Монин деген директор болчу, Михаил Михайлович. Абдан жакшы киши болчу. Анан мынаяктын баарынан мамлекеттен алган жерлери бар да. Тамсала баштады. Анан бизди собрание кылды, айтты. Кто желает участок взять, пожалуйста, берите. Вот это самое, давай список составим, dedi. Кто не желает участок, берите вот построенный дом, dedi. Ак очередке турган. Анан кийин собраниеден мен болсо очередке, үйдүн очередине турдум мен. Участканын кереги жок дедим. Анан кийин мен фабрика там салып бүткөндөн салынган тамдардан алдым мен фабриканы. Биякта болсо эч ким бир 2-3 эле киши алды. Течеде чечен кыз алды. Kimdi Sabir'den emesi karındaşı. Keçaktan daha bir kası Cengiz Çaşa oldu. Daha bir. Apanı tanışıyorsunuz? Ya. Tanıyım. Ben baldarımdı kızlarım bir tanıyım. Tanıyım çok bir şeydi emez yaşamakım ben. Anan ki birincisinde salla başladı. Anam dışarısı Kurban Bey koşulmalıda direktör fabrika oldu. Anan aldan emetken yok. Oşunda emet dur alıp kalgan olsun. Hiç kim alıp açtı. Men түшүнгөнчө сатып алгас бул жерди байке. Men байке мына бул азыр Асан айтып атат, мисалы сиздин үйүңүздүн артында деле жантине бош участок турбайбы депчи. Аяк эмне албай анан булардын территория жакка алып атасыз деп атат. Бар да сизде. Эмне себептен булар жакка кирип атасыз дейт да. Бул ошонун айынан азырмаки эки жак конфликт болуп атат дейсиз. Ошол чыгып алат, ошо менин түшүнгөнүм боюнча ошол участок эмне үчүн өз жагыңызды албай бияктан алып атасыз. Айыл өкмөт ошондой бөлүп бердиби? Эме айыл өкмөтү мына ушул жерди бөлүп берген. Bulardaki emçin degende bul degen men göçüp gelmeden 10 yıl oldu. 20-30 yıldan beri eşlik şunday turat da başında aydaştı bir kartoşka aydadı anam bitti. Брошенный жер болчу. Брошенный эмес болду эле жер. Бул болсо вот это тоже таки болчу. Вот это тоже наш был. Мы Курманбеку отдали же. Вот это мы Курманбеку отдали. Какой бер деген ишен алган. Жоқ. Ишенден кийин анан фабрика. У него сейчас постановление. Байке, у него постановление сейчас подделка. У него все незаконно здесь. Забор незаконно стоит. Дидык Ирина получает это постановление 89 года. В это время ей 14 лет было. Как она получила это постановление? Ей 14 лет было, 89 год. Это может Курманбек Байке был тогда взрослый. Ишендик болчу. Анан кийин завхоз болуп иштеген ишен деген киши. Ишен деген кишини алып эмесе, ай мага керек жок дегенде шофёру бар. Кубат деген тетекте жашайт. İşimizi barıp sorarım, buna daşık var ya, men yerim bolçu dep. Buna kuvat var zaten. Кубанычбек байке, вопрос мындай болуп атат да. Мен силердин талашкан жер тетим, буяктын территориясынын турган жерине көнүп калган. Ошактан алып атасыз дагы, өзүңүз турган жакта. Ал жак вообще бөлүнчү эмес да, бөлүнгөн эмес. Ар ким агырот кылып алган азыр көрсөң. Эми айыл өкмөткө барбайсыздар, бул конфликт болуп атабыз, чечип бергиле деп. Барбадык, мына келди, чечпедикпи? Чечтик. Ар жага мындай раз такое дело, чтобы чыгып басып үчүн. Эмчин дегенде бердим баарын тең мен Hazır sotqa olsa sot emet qo'ydi. Dokumentni qarab emet etdi. Men balama berib qo'ydim. Anan men taң qalganымча, эки кызыл китеп кайдан чыгып калды дейм да. Биздин номерубузду көрүп, документти көрүп, сиз кантип алдыңыз, ошону айтып бериңизчи. Мен каяктан билем? Китепти кантип менин агыротум алдың? Аны мамлекеттик эмелеме госрегистр бар шу. Буяктын территориясын бөлүп бергенде айыл өкмөтпү? Айыл өкмөтү мен өзүм барып эле кире албайм. Айыл өкмөт баарын айыл өкмөт берип атат, уруксатты. Уруксатты айыл өкмөт берип түшөдү. Ар жагы бөлүнчү эмес. Кызыл китепти сиз үйдү алган деле ушактын кызыл китеби бар бекен, Же кийин кылдырып алдыңызбы? Байке, эки кызыл китеп болуп атат да? Эки кызыл ону барып туруп очередтен эмес келип калгандан эмес пустовать этип атат. Без очереди. Вы даже без очереди в 2016 году. Анан кийин берип атпайбы участка. Ким берип атат ошо? Айыл өкмөт берип атабыз? Айыл өкмөт берип атат. Айыл өкмөт сизге берген кызыл китеп жасап. Мага берген эмес, билбейм, ишигилип мен балама берген. Мен жерим тетигин мен сатып алган мынакей. Как раз в это время сиздин мына тетиги үйү турган жериңиз экен. Андан кийин берки участоктогу ошо сиздики экен. Сатып. Буяктын кызыл китеби сизде кайдан пайда болду? Кызыл китеп айыл өкмөт жазып бердилер. Тиги да анан буякка да жазып берди айыл өкмөт, ошондо. Кайсы жылы жазып берди? Мага эмес деп атам. Мен деген угуптур. Мен керек болсо полем да жок. Балдарым алган доля. Жерде жок. 3 балам мына кызым, уулум казыр квартирада Бишкекте жашап атат. Кызым, мен Нурбек 3 семья жашап атабыз. 3 семья эмне? Могу көптү кылып атабы. Жок байке. Доля жерибиз жок. Жок, эметтериңиз ал эч кандай каршылык жок. Мен бир эле суроо. Айыл өкмөтү берип атабы? Эми жооп бердим мен, 100 жыл жооп бериш керек. Эки ошо айыл өкмөт,
2 yıl участканы айыл өкмөт берген. Экини бердиби, 3'tü берди, откудасың айыл? Тиги очередке турганда да тиякты да айыл өкмөт берип атат. Буяктан чыгат тетиги жерде алдында отпайсызбы 8 сотук? Азыр деген могу чыр чыккандан кийин чыры басып үчүн булардын 8 сотуна берип салчы. Тиягы мамлекеттин жери экен да, ар жагычы. Анда ар жагын дагы участок бөлөбүз деп чечишпеди. Мындай да байке, могу машина. Жок байке, мен Конспекке түшүндүрүп алачы, мына машина да сиздики да. 2 документ болуп калды. Анан чырдашып кетсе, эми сен ал салчы да бер салгыдай бул мүлк да байке. Анан кандайча сизге кызыл китеп жасалат да, буякка да кызыл китеп жасалат, анан чырдашып кетсе бер сал деп берип салып, анан кайра тияк. Кызыл китеби бышпаган экен. Улица Победа деп берип коюптур, кайсы жерден Победа мынакей. Номер жок, эчтеке жок. Любой жок, эмес эметет да. Эн жаса 20-30 жылдан бери эч ким эметпейт. Үйүндө эч ким жашабаса. Анан кийин пустой жер болсо бере берет да. Мисалы машинем тура берсе эле, берип коем да. Просто лежит, что не заберете? Я людей вот здесь лежит. Тоже никто не обрабатывает. А как я заберу? Мне дают, что дают, то я беру. Что дают, то я беру. Түшүндүм мен. Эми негизги суроо айыл өкмөткө экен анда. Сизде да эме жок экен, биякта да жок, айыл өкмөт экен. Биз айыл өкмөткө баралы. Сиз түшүндүм, баарын айыл өкмөт бергенде атасыз, ошол суроолордон бул бияктын чырын айыл өкмөттөн такташ керек. Айыл өкмөт уже чечти, всё. Те жагынан жол чыгарабыз деди. Айыл өкмөттүн жери экен. Өстөр түшүндүрүп берет, короче, мен жумушум жок. Всё, Конспек, рахмат. Монурсан мына сүйлөштүк, коштаңыз экен. Ушу менен талашып отур да. Мунун баары азыр айыл өкмөт берген, айыл өкмөт кылып берген эле ошол жака кетирип атат да. Ошондой негизи бар. Да, вот именно нам не разрешает, и этот наш, например, обрабатывать не разрешает, и там хотят дать именно айыл өкмөтү. Аким и вот замгубернатор, кем они пугают постоянно. Вот именно госструктуры вот эти, кадастр, прокуратура. Вот они и не дают только. А так, они вот сами говорят, что почему, говорят, ладно, говорит, он отказался от вашей земли. Вам отдают, говорит, чтобы у вас не было стычек, ничего, говорит, мы ради... Так они же рядом дают же. Вон там где-то у нас 5 гектаров выдают землю сейчас, участки. Почему ему там не дают? У него свой есть, внутри свой есть. Вон там лишний, у него там 9 метров, еще лишний. Нет, он именно, они сюда хотят забирать. Ладно, мы там говорим, они говорят, что у нас это земля айыл өкмөтү. Мы согласны, все. Ну, смотрите, отсюда начинать. Почти 100 домов у всех там сзади использованы. Она барын алсын. Все, я согласен. Если у всех заберут, вот пускай у него дом сломают, я сарай сам сломаю. Пускай до конца забирают, всем дают, все, без проблем. А республика кадастре нам сказали, там нельзя строиться. Не строиться нельзя, использовать его нельзя, да, это как раз зона, охранная зона. Там нельзя вообще использовать его. И здесь, еще смотрите, здесь 20 лет назад, вот мама сама здесь, мы за 40 тысяч, 20 лет назад, здесь мусорка, полностью мусорка была, яма. Мы все выровняли. И сейчас они просто хотят забрать, что ли. Апа, кайрылуу бар деп атасыз. Кымбаттуу биздин элибиздин жерибиздин ээси Садыр Жапаровго кайрылам. Ошондой эле Камчыбек Ташиевге балдарым ушул биздин ишибизди өз ордуна коюп чынчылга келеликчи. Ушунун мыйзам түрүндө ушул ишибизди бүтүрүп биз ушул жерден урушпай, талашпай жакшы жашайлыкчы. Ушул мен силерден суранарым, мага бөлөк бирөөнүн эчтекеси керек жок. Ушул эле менин жеримди мени жөн калтырышсынчы. Мына мен жана айтып бердим. Жер мынакей мына чөп басып жатат. Ошол жерге отургузушпай койду. 16 сот. 16 соткага отургузушпай отура турган оокаттарымдын баарын чирип ыргыттым. Балдарым, силерден суранарым, чоң суранарым ушу биздин оокаттарыбызды чечип койгулачы. Айланандарым-ай. Бизди ушинтип жалдыратпай. Ушу чуркап жырам 3-4 айдан бери ушу жерге же үйүбүзгө кире албайбыз, же чыга албайбыз. Ушул мен деле ошондой чоң үйүм жок, ушул эле мынакей үйүмдү деле көрсөтүп койгула. Эми тетил жерди артыбыздагы сарайды алабыз, анан интебиз деп ошентип атышат. Баласы келген жок, келбейт. Суранарым балдарым, аманчылык болсун, элибиз, жерибиз аман болсун, жакшылыкта жашайлык. Ушундай иштер бизде болбосун. Могул кадастрдагы айыл өкмөтүнө ошолорго барып, буларга документтерди булар просто жасап коет экен да. Например, если аларга керек болсо документти деле айрып сайрып ыргытып беришкен, карталарды деле менять этип беришет экен. Булар
мен вообще бул эмне деген бул государственный эмелер да учреждениялар булар андай кылышы керек эмес эч качан. Мына биз немебизди карталардан тиги алып чыгып, алар ошол документибиз жок, билбейбиз каяка кеткенин ошентет. Как это так можно? Ошол балдарым ушуларды бизде чечип бергилечи бизде. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр азыр көрдүңүздөр, талашып жаткан эки тарап келип сурасак эле барыгы айыл өкмөт ошол кадастр жасап берген, берип койгон, анан биякта чыгып калган, анан талашпай берип койчу деп кайра бир жерге эки кызыл китеп чыгып калган. Анан республикалык кадастр кызматы айткандай баягы салынбай турган корук жерге кайра ушундай салынып атат деген жөөлөр болуп атат. Ушуну азыр биз такташ үчүн эми кийинки суроолорубуз айыл өкмөткө, кадастрга, акимият болмокчу. Азыр мынакей ошол Искра айылдык аймагы Кара Дөбө айылына жайгаштыр, айыл өкмөткө. Ошол жерге келдик, азыр суроолорду беребиз да. Жүрүңүздөр чогуу кирип суроолорду берели. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөт каянда? Иштөө тартиби. Дүйшөмбү дейт. Саатка чейин дейт. Токтолиев Жаңылбек Сагынбекович дейт, Искра айыл өкмөтүнүн башчысы. Кабинети жабык Биятимкен. Искра айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Мамбеткулова Гүлзат Сапарбековна дейт. Биякта да эч ким жок. Жүрүстөр дагы аянда бар булар. Бул айыл өкмөт иштейби? Вот постоянно иштейт здесь. Биякта да эч ким жок, саат 10 эле болду азыр. Сен ничего не здесь. Биягы жабык. Булардын эшикти ачык таштап кете береби? Көрсөтпөсүн бе? Биякта да эч ким жок азыр. Бул кабинетте жабык экен. Хлеб сепсе же. Биякта бул кабинетте каржы бөлүм дейт. Иманалиев Айнур Аскарбековна ал да жок экен. Адис дейт, башка адис. Экономист адистер жок. Сиз ким болосуз баке? Ветврач. Ветврач? Айыл өкмөт иштейсиз да? Ооба. Эмне болот? Каякта байке? Биякта айыл өкмөт. Адамдар каякта? Могу эмеге школга кетишти, азыр келет. Школго? Чалкос да журналисттер келип турду, э? Үстүндө эмне жайгашкан байке? Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, азыр эч ким жок. Жооптуу катчысы айыл өкмөттөгү адистер дагы эч ким жок. Болгону ветврач бар экен. Байкебиз мектепке кетти дейт, айыл өкмөт шаарга кетти дейт. Бул актовый зал экен, мек. Социалдык кызматкер дейт. Социалдык кызматкер да жок. Аскердик каттоо кызматкер. Постоянно отчет не работает у тебя. Жок. Биякта мекен жок. Эч ким жок. Айыл өкмөттө урматтуу Чүй облусунун губернатору өкмөттө Искра айылдык өкмөтүндө мынакей саат 10 болду. Бир дагы адис жок. Болгону ветврач жүрөткөн. Калган бирөө да жок. Бул айыл өкмөт иштейби же иштебейби түшүнүксүз да. Байке чалып койсуңуз сураныш келип деп. Күтүп атат деңизчи. Эмне баары чогулуп алып мектепке кетип калыштыбы? Жок дегенде бир адис болуш керек го, жооп бере турган. Мен жооп берем. Сиз жооп бересизби? Жооп берем. Жер боюнча сиз жооп бересизби? Ооба. Жооп берсеңиз анда. Эмне боюнча? Жер боюнча. Кандай маалыматыңыз бар? Айылдын ветврачы, атыңыз ким? Азыр ким чакырам, келет. Аты жөнүңүз ким? Сиз жооп берем деп атпайсызбы, кеңес байке? Эмне аты жөнүңүздү айтсаңыз, ким болосуз? Байдылаев Курманбек. Курманбек байке айылдын мал доктуру экен. Бирок жер боюнча жооп берем дейт. Жооп берсеңиз, эмнеге талаш болуп атат жери? Кандай өкмөт чыгарды эле, токтомдору барбы? Эмне негизинде? Маалыматыңыз барбы? Азыр жок, азыр келет. Алло, улан где? Где? Рядом с тобой? Какой улан? Наш улан. Не знаю. А что? Сюда приехали с Аслижи, знаешь, Мазышанова. Мазышанова я Кочербаева. Кочербаева.
Ошол телевидение. Журналистер менен. Журналисттер менен. Чакырчы болуп басыраак. Жана больницага жиберип коюптур да. Эмени жана медиктер турбайбы. Ошого карап тургула. Там тебя нету их там. Был. Кто, Уламса? Да. Там нету, мы только... Жоқ, мен дагы ушакка барганда жана. А улан ким? Жер адиси. Документтердин баары ошондо да. Я. Документтердин баары ошондо. Айлыкмут каякта экен? Токтолиев, Жаныбек, Сатымбекович. Номери барбы? Бере аласызбы? Бериңизчи. Азыр Айлыкмуткен Токтолиев, Жаныбек, Сатымбековичке чалып атабыз. Бишкек шаарына дейт. Алло, Жаныбек Сатымбекович. Сизби? Алло, Жаныбек Сатымбекович. Сагынбекович. Салам алейкум. Алейкум. Кайрат Кенжебаев, башкы редактор «Стоп беспредел» медиа порталы журналисттери. Биз бу Көчөрбаева Асылбүй эженин иши боюнча сиздин Айлыкмутка келдик эле. Ушул Айлыкмутка келгенбиз. Бирөөңүздөр да жокко, бир да адис жокко Айлыкмутта. Ким? Айлыкмут. Көчөрбаева Асылбүй эженин иши боюнча келгенбиз. Жерлер боюнча. Сиз каяктасыз байке? Сиз керек элеңиз. Мен Бишкекте жумуштап жүрөм. Айлыкмуттун кызматкерлери каякта? Кызматкерлер ордунда, кээбирлер талаада. Кызматкерлериңиз ордундабы? Тапшырмалар менен жүрүшөт. Бүт кызматкерлер ошо тапшырма менен жүрүшөбү? Айлыкмутта ачык таштап кете бересиздер ушинтип. Эч ким жокко? Анын не тиешеси бар сизге? Кандай тиешеси бар байке? Кандай тиешеси бар алар штаттын? Бөлөк маселе менен кел. Келебиз, бирөөнү жокко, бирөөгө жооп бербейсиңер. Ким бар? Ачык эле таштап кете бересиңер Айлыкмутта. Мен эле жооп берем аны. Эмне боюнча байке ошо жер боюнча эмнеге талаш болуп атат? Сиз берген дейт, жерлерди берип коюп атат дейт, кызыл китеп чыгып кеткен дейт. 2 кызыл китеп. Эмне болду эле? Азыркы учурда бул боюнча Госрегистр, архитектура, район хакимият биз өзүбүз ошо комиссияны карап атабыз. Андан сырткары бөлөк арыздар менен ровду менен прокуратура занимается. Жок байке, бөлөк арыз белек мушташ боюнча бар экен. Анан жер боюнча байке кантип силер 2 кызыл китеп берип атасыңар? Түшүнгөн жокмун. Бир жерге 2 кызыл китепти кантип берип атасыңар дейт. Айлыкмут берди деп атпайбы? Ошондо берилиптир. Бул боюнча прокуратура азыр иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Прокуратурадан сурасаңыздар айтып берет. Азыр иш прокуратурада. Сиздерчи байке? Бул конфликт болуп атканын билесизби? Биз тараптан боюнча комиссияны азыр жерлерди караштырып чечип атабыз. Варианттарын карап атабыз. Кандай вариант карап атасыздар? Аны бетте туруп көрсөтүп айтып бериш керек аны. Эгер эме кызыксаңыз, Госрегистрге барсаңыздар, Госрегистр сизге түшүндүрүп берет. Байке, сизден токтом чыгып атат, Айлыкмут бер деп жана Кубанычбек деген байке. Түшүнүп атасызбы? Ал чыккан токтом убагында чыккан, ал токтомду чыгарган кишилер жооп коет. Мыйзам тегинде жооп беришет. Анан караңыз байке. Жанакы красный линияга, охранный зонага кирген жерди кантип берип коюп атасыздар? Бөлүп. Кайсы жакты? Ак Ороттун аяк жагын. Кимге? Кубанычбек байкеге берип атса, бул апалардын аяк жагынча. Аяк Госрегистрде республиканскийде болбойт экен охранный зона деп, салгоо болбойт деп атат. Сиздин атыңыз ким биринчи? Кайрат Кенжебаев менин атым. Кайрат мырза, эми азыр телефон аркылуу сүйлөшкөндө аны биринчи жакшы түшүнүп албайм. Жок, анда келбейсизби буяка? Каяктасыз? Шаарда каяктасыз? Шаарда каяктасыз? Шаарда эле болсоңуз, биз шаарга барабыз, бияк тартып алып. Шаарда эле болом, мен бир жерде турбайм, жумуштар менен чыгып. Байке, бизге жолугасызбы? Сураныз, бизге. Эртең биз келе албайсыздар бияка, эртең анда шаарда күтүп туруңуз бизди. Улам келип кете бербейсиздер биз. Жок, биз дагы сиздерге жолугууга да мүмкүнчүлүк жок. Райондун хакимияты аркылуу, пожалуйста. Кандай райондун хакимияты аркылуу байке? Бизди райондун хакимияты чечет, райондун хакимияты аркылуу уруксат алууга, пожалуйста, жолугуп жүрүшөт. Андай уруксатсыз бербейсиздер Айлыкмуту. Сиздер силердин айылда болуп атпайбы байке? Сиздер поступенка кетиш керек да. Сиз деген ушакка жоопкерчиликти билесиздер. Ар бир прессага маалымат берүү үчүн алардын уруксаты жок бизге. Эмне күндө келип пресса силер тартып атабы? Я байке. Я. Эмне күндө пресса келип тартып атабы силерде? Тартабыз.
тартпайбыз, все равно бар, уруксат керек. Уруксат ала аласыз, без проблем байке. Уруксат алсаңыз келе аласыз анан? Же Бишкекте күтүп туруңуз ошол жерде. Уруксат алла, пожалуйста, келгиле, жерине келгиле, жер саласыз. Ошол жерден көрсөтүп берейин. Хорошо байке, ошол эле болсо алабыз анан, эч проблемасы жок. Пожалуйста. А сиз эмнеге Көчөрбаеванын имени Көчөрбаева боюнча келип атасыз? Эже апа кайрылган бизге? Кайрылды белесиз. Кайрылган? Ооба. Мынакей жанында угуп отурат апа сөзүңүздү эле. Эми апа турса билет да асыл же, кандай иштер алып барылып атканын. Мына алдында отуруп. Мына апа өзүнө дарманын айтып бериңиз апа. Алло. Асылжы. Эме 3 айдан 4 айдан бери бизди ушинтип ит кылып, бизди аябай эметип жүрөсүңөр. Ошол жерге канча жолу келдиңер, канча жолу мээрит эттиңер. Менин тиге документим таза болчу. Ошону билип туруп эле силер экинчи документти жасагансыңар. Потому что у вас беспредел силердечи. Эмне кылсаң ошону кыла бересиңер. Силерге эч кимдин күчү жетпей калды. Силер баарыңар бириккенсиңер. Эми болсо анысы ас келгенсип жерди менин эле жеримди анда ала бериңиз, анда аркы бетин биз алалык деп кайра аркы бетине жабышып атасыңар. Аяка силерде документ эчтеке жок. Тиги болсо сарайды бузам деп атат тиги бала. Сарайды бузам деп атат. Кеткиле деп атат. Укпайсыңар, бер уксаңар. Мен уже угуп атып сени чарчадым. Канча 3 ай 4 айдан бери сени угуп атам. Жакшы сөз менен да айтып, жаман сөз менен көрүп атпайсыңар, кандай жумуштар алып барылып атат. Эмнелер айт, силер обещать этип эле айлап жылдап силер элди ойлоп экенсиңер да. Ал бизде балдар бар, небелелер бар. Эмне жейт, эмне ичет булар депчи. Мына агыроту көп басып турат. Аз угал да, жооп беребиз байке, угуп атабыз. Азыр телефон коюп салды. Айыл өкмөт акимден бар уруксат алып келди дейт. Анан жооп беребиз. Жумуш орундар бирөө да жок. Бүт кабинеттери, бөлмөлөрү жабык. Аз албай атат. Мынакей аз албай атат. Урушка ушулар өздөрү талкат этип атат. Эмне комиссия түздүк деп атат. Эмне деп айтып берсин? Билбейм, келишет. Мен эле агыротумду мээритетчи. Канча жол ар жака саламатбаевка бирөө да кирген жок. Аякты мээритеткен жок. Бизге мээритетип атат. Анан кайра коркутуп бул киши да айтат, отурушпасаңыз деп, милицияны жиберишет, милицияда келип алып, колум ончолуп отурушпаңыз, тийбеңиз деп. А то силерди отурушуп коебуз депчи балаңарды. Ошентип коркутуп, биз вообще үйүбүзгө баргандан коркуп калдык. Көтүңөргө үйүбүзгө баргандан коркобуз. Жана баласы чыгат. Кеткиле бияктан. Жок, коштаңыз менен сүйлөшпөдүк. Кубанычбек Тембаке туруп ал айтып атат, баарын айыл өкмөтү берген. Ошол болуп атат деп өзү айтпады. Ушул жактан кептин баары ушул жакта болуп атат. Мынакей Искра айылдык аймагы айыл өкмөттөн келдик. Айыл өкмөтүнүн жогун уктуңар. Буяка айыл өкмөтүгө келип бир маалымат алыш үчүн акимден барып уруксат алыш керек экен. Аны ошондо келип берем, ушундай бизде тартип бар деп. Мейли ал тартибине да көнөлү. Ошол акимден да барып азыр уруксатын алалы, ошол жерге чакыралы. Бишкектин кай жериндесиңиз баралы десек, бир орунда турбайм дейт. Бияка келгиле дейт. Бияка да келерден мурда акимден ушуна уруксат алгыла дейт. Айыл өкмөтүнүн жогу ошол. Ал эми эртең менен келсек, биякта бир да кызматкер жок, бүт кабинеттин баары жабык. Ушундай мына кийинки суроолор анда жүрүңүздөр. Акимби, ошол чече турган аким болсо акимге баралы. Ким? Айыл өкмөт сизби? Ким бул? Жүрүңүз байке, суроо бар сизге. Жүрсөңүз. Документтериңиз бар, алып келсеңиз. Апа, келиңиз. Урматтуу көрүүчү, бияк жер адискен Улан деген байке, фамилияңыз? Бешаналиев. Ишаналиев. Келиңиз апа, отуруңуз. Жок, жакын алып алыңыздар. Келиңиз, Арслан келсе да документтерин алып кел. Эми бияктын талашы бар экен, ошону түшүндүрүп берсеңиз, кандайча бир жерге 2 кызыл китеп чыгып калып атат Улан байке ошол. Аны деген через госрегистр такташпа. Асылы мен эч кандай азыр маалымат бере албайм. Айыл өкмөтүнүн решение жок. Айыл өкмөт, мынакей айыл өкмөтүнүн биякта турат. Алло. Алло, Кайрат мырза. О. Сиз просто келатканыңар зарайын айтып койсоңор болмок да, планировать этчи. Байке, сиздин номериңизди берем. Бир орунда постоянно тура албайбыз. Тияка чыгып кетебиз, бияка чыгып кетебиз, жумуштар болуп калат.
Сиздин айлык өкмөттө канча айыл бар? Жаныбек байке. 5 айыл бар. 5 айылды кыдырып жүрөсүзбү? Бишке аякта эмес эле Бишкекте жүрбөйсүзбү? Туура түшүнүп атасызбы? Мен бул жерде туруп сизди күтүп отургудай мен убактым жок. Мен жумуштарым бар. Жок, мейли байке. Биз даярдып атабыз. Мейли акимден уруксат сурап, азыр акимге барабыз. Акимден сурап уруксат десеңиз. Пожалуйста, ошол жака барыңыздар. Атайын ошол жерде комиссиянын төрагасы бар Замакин. Эми Жаныбек Шамбекович, могу жерде түшүнүктүү, мен түшүндүм. Азыр могу жерде жер адисиңиз турат. Айыл өкмөт уруксат жок, жооп бере албайм дейт. Ал канча албайт. Уруксат бербейсизби биякта? Угуп атпайсыз. Кайрат, туура түшүнсөң эми. Эмнени туура түшүнөм? Жаныбек байке, эмнени туура түшүнөм? Маалымат бере албайбыз. Ким берет анан маалыматты? Маалымат акимиятка барыңыздар. Баардыгы ошол жакта каралып атат. Атайын комиссиянын төрагасы бар аякта. Замакин. Бияка силердин эч кандай тиешиңиз жокпу? Силерге баргыла, госрегистрде эле сиздерге түшүндүрүп берет. Байке, силердин тиешиңиз жокпу дейм. Документтерди кайрат, туура түшүнсөң, документтерди госрегистр жасайт. Жарандарга. Силер токтом бересиңер. Байке, Жаныбек байке, мен деле биринчи жолу тартып аткан жокмун. Силердин токтом негизинде барып турган госрегистр жасайт. Ошондой да байке, улан байке. Ал чыккан токтомдор боюнча азыр прокуратура иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Анан силердин кабарыңар жокпу эчтеке? Ошо эмне болуп атат, кандай болуп атат? Моякта адамдарды ызылдатып. 70-тен ашкан адам. Эми крайний случай, такыр эки тарап эмеге келишпесе бул топтук ишка менен чечиле турган маселе. Анан коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат дейт. Көчүрө иштеп атат. Азыркы учурда түшүнсөң, ошого байланыштуу биз азыркы учурда госрегистр архитектура болгон иш чараларды көрүп атабыз. Кандай кылса, кандай вариант кимге ылайык болот деп ошонун баарына биз ойлонуп ишке алып барабыз. Ладно, жер боюнча экен, ладно байке. Анан монтип көчүрүп жиберем, коркутуу, үркүтүү, силер дуңгансыңар деген сыяктуу да сөздөр болуп тур. Аларга эмне чара көрбөйсүздөр? Мындай да, коркутуу, үркүтүү боюнча, төккөн саккан боюнча, уурулук боюнча анын компетенциялык органдар чечет. Ал боюнча роудуга арыздар берилген. Азыркы роудун кароосунда, анан, по-моему, материалды сотто да болуш керек, по-моему, кароосунда. Жаныбек байке, бир эле суроо берейин. Следственный органдарга биз билдире албайбыз, ачык эле. Бир суроо берейин сизге. Сиздер эмнени чечесиздер анда? Айыл өкмөт. Биз азыркы учурда эки тарапты ынтымакка чакырып, провокацияга алдырбай. Ынтымакка чакырып атасызбы анан? Ынтымакка чакырып атабыз. Эки тарапты элдештиргенге аракет кылып атабыз. Маселени туура жагына чечилишин карап атабыз. Хорошо, түшүндүм. Мен айтып алайынчы эми. Түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп атабыз азыркы учурда. Эми варианттар сунушталып атат эки тарапка. Могу вариантка кандай кылсаңар болот, бул вариантка кандай кылсаңар болот. Мен комиссионно кылып атабыз да. Да, насчет того пугать, ты же лично меня пугал же. Говорил там замгубернатора, знаю, там беспредел будет, давай лучше огород отдай. Эдику звонил, брату звонил, мне звонил, лично говорил же, пугал же. Бул боюнча жөн эле пустой сөз да. Ну как пустой сөз? Вот я же живой же, человек живой же. Ты же звонил, пугал. Камерага айтып атат. Да. Аслан, лишний сөз сүйлөбөчү. Как лишний сөз? Вот именно здесь надо и говорить же открыто. Ты же пугал же. Кто пугал? Жаныбек, көчөнү сен мени сен айтпадың тетигил. Сен де көчөнү келип, тетигил сарайды сындырабыз. Ошол жактан жер бер деп ошентпедиңби жана? Сен каяктагы дружба кылам дейсиң. Кайра бири-бирибизди чабыштырып атасың да. Как раз мен түйүндөн ага жер берипчи. Анын жери турбайбы эле, сап турат. Госрегистрге бар, бергиле. Госрегистрге бар, ошол жака бергиле. Наоборот, биз азыр жанында аларды болушат, күнүгө урушуп талашып кетип болобуз да. Кайрат барга сүйлөшүп күттүк. Где улачи взяли же 2 гектара? Вот там отдавайте, там же пустые места. Ты там продаешь, а вот здесь хочешь ему отдать, да? Мынакей. Айыл өкмөтү ушундай жакшы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атыптыр. Анын ушундай түшүндүрүү жүргүзүп аткан мынакей өзү аныктары менен камерага айтып беришти. Эми кийинки суроолор акимият болот. Жүрүңүз. Рахмат улан мырза сизге. Тарпактасыңбы? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Чүй районунун акимиятына келдик. Азыр ошо акимге дагы бул жакта болгон тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге, ошо райондун ошо жер жагына жооп берген кызматкерлерге тиешелүү суроолорду беребиз. Чүй районунун мамлекеттик администрациясы.
Электронный ключ. Шарталы? İkide. Yok, testler. Жоқ. Саламатсыз ба? Журналисттер Кайрат Кенжебаев. 100 беспредел. Башка белек. Хаким жок беле? Өкмөткө. Шакеев Жыргалбек Тургунбекович, эме жокпу? Орун басарлары. Руководитель аппарата отпускада. Орун басарлар жокпу? Биринчи орун басар бар, экинчи тарда. Канчанчы кабинет? Кабинет. Лестницадан түшсөңүздөр эле. Реттер, рахмат сизге. Шашпаңыз бар. Сахар түшөт может. Assalamu alaikum. Ruxsat mı? Жоқ. Анан ошону сүйлөшүп ойлонсам, бул анан кийин жооп. Кескирес. Assalamu alaikum бака. Умаров Сағынбек Сабырқұлович, assalamu alaikum. Сағынбек Сабырқұлович. Сен тартпайлы турсаң. Кайрат Кенже. Жок бака тартат. Жок бере албайм, жок андай. Эмнеге жок бере албайсыз? Себеби мындай да бул маселени тиги айыл өкмөт менен өзүңөрчү чечип алгыла. Жок бака, кандай сиздер маалымат жок бул бияк боюнча? Маалымат жок, мен каяктан билем анын баарын. Бул эмне мумасынан карап элесиздерби? Жок, каралган жок. Ким жер адиси бар да бака? Ким? Жер. Жок, бул айыл Я. өкмөткө Комиссияда сиз главный турбайсыз, аны эмне билбейм деп атасыз? билбейм мен аны. Сиз комиссияның главный турбайсыз, айтып Жок, коем. мен комиссиянын эмесмин. Бака, каяк ортасыз, токтоп турсаңыз? Сиз чечип билбейсизби? Көчөдө силер чыгып атмаңыз. Кечөө байка каяк ортасыз дейм. Мен эме Жок байка, жооп берип койсоңуз? Жок, бербейм. Жооп бербейсизби? Бербейм. Эмнеге? Себеби эмне? Себеби эмнеден байка? Комиссиянын башынан өзүңүз туруп атсаңыз, жер чечип атсаңыз. Туруп чыксам, комиссия бөлөк. Амнистия боюнча комиссия. Жок, бул жер маселеси ызычы болуп атат, билбейсизби? Жок, билбейм мен. Байка кайра эле кабинетиңизге ортасызбы? Жок, мен ачкычымды алып алып чыгып кетейин. Каяка кетесиз байка? Иш убактысы бүтүлөк го. Байкем, 8 соттук экен талашка чоң. Эмне үчүн акимияттан бери киришип атат? Камераны алып салам, mesela түшүндүрүп айтып берем. Эмнеге алып салам байка? Анысы кереги жокпу бизге? Чүр. Эмнени түшүндүрбөйсүз? Айланып бир келдик. Истемей. Комиссиянын башында өзүңүз туруп турбайсызбы? Жок, мен турмайм. Сизлер кечөө келип деп атпаймынбы мынакей? Көчө келип ушул жерде сүйлөштүк. Айтты эле? Жаныбек менен чечип каптелесин сага 2 метр жер эле керек дегенсиз. Сиз айткан турбайсызбы мынакей? Маалыматыңыз бар турбайбы? Анан эмне жалган айтып атасыз? Ман сону болот деп, ертең деп 3 ай өтүп, 4 ай мындай өтүп. Ошо келди эле, айтты эле. Эми ошол жака келип капчыгып көрдү. Сиз мындай кылган. Кандай болосуз? Жок байке, сиз эми биринчи Айыл басып өкмөт менен турасыз. баарын тең. Айыл өкмөтүбүз да качып кетти. Анан сиз жооп бербей жүрсөңүз кандай бул? Жок, Жок байке, доктор десеңиз барып атыпсыз, билет экенсиз 5 колдой. чогулуп туруп анан кийин чечет. Канча болду? Эмне болуп чече албай атасыңар? 8 соттук жерди эмне тагдырын чече албай атасыздар? Акимият, целый Чүй районунун акимияты 8 соттук жерди эмнеге чече албай атасыздар байке? Бир отурчу мен ана. Аяка эмнеге отурам мен сизге? Отурбасаң анда мен убактым жок.
Байке, сиз иш убактысы саат 11-де болу элек. Мен азыр Сиз комиссиянын чоң экенсиз. Каяка ортасыз байке? Мына ушундай акимдин биринчи орун басары. Мынакей бияктагы Асылбек апа айтканда. Асылбек апа айтканда комиссиянын башында турат экен, жолугу эле жүргөн экен, аз болсо эч кандай маалыматым жок. Кел мага отур. Бүт көргөн. Ошо көшөгөн айткан акыбеттегини бергиле депчи. Айткан ушул жакта? Ушул киши айткан. Мына баарын айтты болсо азыр ушинтип жооп бербей, айланып турган кайра качып кетти да. Көчөнү отурдук, мени тимеле өлүп каласың, эмне бияка келдиң деген сөздөрдүн баары. Ошон бар. Өкмөрлүк качып кетти. Если туура иштер туура болсо мындай иштерди кылбайт эле. Элдин көз жашынан коркпогон адамдар отурушат бияқта. Мынакей 8 сотуктун тагдыры 8 сотук жер үчүн бир райондун орун басары, акимдин орун басары жооп бере албай качып кетти да. Болгондо ишим бар деп, татанка эле отурган жумуш убактысы бүтө элек. Азыр түшкү тамактануу убагы боло элек. Иш башталганда болгон бир 2 саат, 2,5 саат эле болду. Аким эми түшүнөбүз, эме экен Бишкекте өкмөттүн жыйында экен. Ама биринчи орун басары уякта 8 сотук жердин тагдыры эмес. Ошонун комиссиясынын башына турат экен. Мынакей апаны өзү келип ошол айтып жолугу эле жүрөт экен. Аз болсо машина түштү да качып кетти. Келген, келген тетякта да. Комиссия главное, 2 раза приезжал. Силер жака 2 жолу келген. Келип ошол киши мэрит этишкен. Жүргөнбү? Жүргөн, мен авротумду бүт көргөн, бүт. Оморовму, ушул киши. Көчөгөнү ушул киши мени уговаривать эткен. Ар жакта жерди беребиз, давай эме бер деп, расписка бер деп, мени мага момтип бумажкасын талкат этип. Өсүң 2 метр жерге кетесиң ушул. Не ушул киши айтты. Өсүң 2 метрге жатасың, сен эмне ушунчалык өлүп атасың дейт. Мен просто мен деле түшүнөм. Просто мен чындык болушу керек да, чындык. Действительно билбейм, чындык керек бизге. Эми азыр болсо мамлекеттик каттоо кызматы бар, районный, билесиздер, ошол жака барабыз и жана ошол жактан суроолорду берели. Жанакы талашка түшкөн 8 сотук жердин тагдырын билүү үчүн ошол мамлекеттик кадастр кызматына келдик. Азыр тиешелүү суроолорду беребиз. Токмок Чүй филиалы экен. Токмок Чүй кадастр мамлекеттик мекемесинин Токмок Чүй филиалы. Сизге что на хакимияте? Ким? Нургул, директор кадастра. Чой, керек? Адам керек бизге. Жоопкерчиликти каян директор? Нет, студент говорит в хакимияте, что мы оттуда пришли. Я говорю, там собрание. Кому надо? Кез кол деп берейин. Сейчас примем. Yok, сейчас я подумаю. Байке, каякта? Каттоо бөлүм башчысы. Саламатсыздарбы? Журналисттерге келгиле. Кимден жер боюнча такташ керек? Искра айылында. Зам. Сиз бияктан эмне отурсуздар? Биз айылык өттөн келип Бишкекте келип жатабыз. Азыр айылык менен биякта экен. Айылык кана башчысы каяка? Башчысы кадар? Ассаламу алейкум. Нет, директор каяка? Директор. Зам. Директор кадастра, сизда? Assalamu alaikum. Buzuk boyga okşaydı geçiniz bayga. Zamir Tekmiş geçim sırayız. İşte eminiz buzuk boyda okşaydı. Kayrat Kencebayev, 101 bile baş redaktör. Kaç tece? Ağzını okuyor. Kaçar mı? Assalamu alaikum. İskira'da yer boyunca taktağındı. Директор gelsin mi? Kaçta direktör? Тест gelip. Sizler taktağınızdır mı? Yok. Я вот комиссия, они тоже приезжала, расскажите, да? Комиссия тұру, барған білет тұру, не қатырдасың? Байке, барғансыз білесіз, амнеге жооп бербейсіз? Разрешение берсін те директорына. Чалбайсыз ба? Алышбай Замир Тентемишевич, чалбайсыз ба? Сіз орынбасар тұрбайсыз. Анық біріңіздерге өріп бағыңыздар да байке, соған жооп беріп қойыңыздар, сіз директордың орынбасарсыз да. Ким? Аслан? Документтеріңізден. Жоқ, байке, өшір албайсыз. Еметсеңіз, апа, келіңіз отырыңыз. Стоп, беспредел. Кайрат Кенжебаев, мынакей корочкам бар. Көріп алсаңыз болады.
2023 чейин жарактуу башкы редактор 100 беспредел. Бул жерди билет экенсиз, барыптырсыз комиссия боюнча байкен. Зайыр байке, Тимишевич. Жооп берсеңиз, эмне болуп атат, кандай болуп атат? Ал жер өзүңөрдө калбадыбы? Жок, алдыйында берип аткан турбайсыз. Эмнеге 2 китеп чыгып келет, кызыл китеп боюнча республиканский буларга берип атат. Сиздер кантип тиги коштанга дагы 2 кызыл китеп кантип чыгып келет? Мурун чыгыптыр. Мурун чыгыптыр. Ошондо кимге таандык бул 2 жер? Бияка. А тигишилер эмнеге талашып атат анда? Талашпай эле өздөрү эме баш тартпады ал жерде. Ким баш? Эмне калп айтат? Актысы бар. Баш тартты дегенби? Баш тартыс беле? Жок, илерде дейм. Тиги тараппы? Бул апалардын жана ылдыйыңыздагычы жер? Ар жак бетиндекисинде. Асыл болсо ушул жакты тиги алабыз деп атышат. Сарайды бузамын деп атышат. Була деди. Көчөгүнө айыл өкмөтү да келип көрсөттү, могула эмени сарайды алабыз, бузабыз, ошол кишиге беребиз дейт. Эми так мындай турсак, анан эми дагы мындай турсак күнү түнү урушабызбы? Эми аны өлөк жерден эле айыл өкмөт чечет. Анан эмнеси айыл өкмөт? Айыл өкмөт эмне дейт айтайынбы? Байкес кечиресиз, эми бизге эч кандай суроо жок. Бүт баарын кадастр берилет. Силерге ошак берген, ошак чечкен. Токтом силер чыгарып берип атпайсыңарса, жок, бүт баарын кадастр кылган деп силерге болгон шылтоону, болгон нерсени сиздерге оодарды да. Айыл өкмөттөн келип атабыз азыр. Акимияттан келип атабыз. Зам аким качып кетти бул вопрос боюнча. Дыргаевдо качып кетти да, качып бизден камерадан сүйлөп качып кетти. Анан эми сиздерге калды эми районду эмне кылып чечип атасыз, кандай эмнеге мындай бардак болуп атат байке, ошого эле жооп берип койсоңуз. Өткөндө чечилбеди эле же, туурабы? Балам 3 айдан бери ошол жерде чуркап жүрөбүз, Жок, главное чечилди. Чечилди, кайра чечилген жок. Чечилген жок. Артындагы жерде не дается, у нас есть постановление. Эта земля не выдается ни по строительству, ни на участок. Земля нельзя. Ну это же айыл өкмөтү же даёт. Ну вот айыл өкмөтү говорит, что это вы выдаете. Нет. Ну только что. Да, вот раз. Вы же не местный орган самоуправления. Ну то, что вы главное признаете, что эта земля нам принадлежит, да? Да. Не ему, да? Да. Уже решили, да? Актысы бар. Акимиятта калган. Эмне үчүн биз ушунчалык чуркаттыңар, ушундай документтерибизди силерге күнү түнү көрсөттүк. Эмне үчүн ошентиңер? Экинчи документ алып чыктыңар. Это нельзя, бир жерге 2 документ. Ошо раз 3 ай мен ошол жеримде азыр мондай чөп өсүп атат, киргизбей койдуңар. Отурсабыз депчи. Апа, аягында эми силерге чечилбеби ал жер? Чечилген жок, ар жактагы жерди да алабыз деп атышат. Архиветтеги мына көчөнүндө сүйлөшпөдүк. Мурдагы күнү ушул жерден сүйлөштүк зам менен. Ошол жерди бересиңер деди. Эми өзүңүзгө чечилди да ал жер. Жок, ал эмес. Архиветтеги железный дорога. Артындагы жерде. Это вопрос айыл өкмөтү. Мы не выдаем. Вот мы только что у него были, они говорят, конструктивный ему отдал. Жанагы экинчи кызыл китеп боюнчачы, экинчи кызыл китеп боюнча кантип бердиңиздер эле? Кайсы жылы берилип кеткен? 15-жылы. Анда ким эле жетекчи, эмне болуп берилип кеткен? Терістирүү болуп атабы, кылмыш иши козголдубу азыр? Мурунку жетекчилерден. Кылмыш иши козголдубу? Жок. Да. Возбудили. Ким жасаган аны? Азыр иштейби? Да, она сейчас есть директор. Кто подписывал ему по делу, она сейчас и директор сейчас. Ушактын директору. Да. Она сейчас до спорта. Ошол жерге экинчи кызыл китепти чыгарып берген айыл директор. Директор. Директор көрүп туруп. Ошонун колу менен кеткен. Жок, биякта просто мурунку бияка берилген 15-жылычы. Жок, 2005-жылы. Эмне деп айтарыңарды билип атам. 2006-да аякта просто код эменен картографтан кетип ошпайчы. Жана генпланга эметилбей, бияка номер участка жазылбай калып, ошондон ошибка кеткен да. Ошибка кетпей эле Республика кадастр здесь пишет. Сейчас. Кем тут вот это сейчас он здесь пишет. Вот, вы не внесли, у вас в карту поменяли же, видите, вот здесь он пишет. Карту поменяли. Просто Болсоңуз азыр бул Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин караштуу жер ресурстары кызматы кадастр мамлекеттик мекемеси дейт. Айыл чарба министрлигине карап калсаңыз азыр. Ошондо жазып атат. Жогоруда көрсөтүлгөн сандуу сыр белги ыйгарылып, 2006-жылдын 20-июнунда каттоодон өткөрүлгөн Мадышанова Фунхуар Хакимовнага 8 соток жер участогу аяшкан жер аянтына карата мурун түзүлгөн индекстелген карта белгисиз себептер менен жок болгондугуна байланыштуу кийин түзүлгөн индекстик картада сандуу сыр белги коюлганына байланыштуу сандуу сыр белги ыйгарылып
Салмакбаев, Калысбек, Кубанычбековдун жер участогы 2016 жылдын 22 мартта каттоодон өткөрүлүп, катталып калган деп берип атпайбы. Анан кандайча белгисиз өттүрүн. Бул эмне мурда бар экен да, значит, базада бар да. Бул Асылбек апабызга берилген да бул. А тиги жанакы ылдыйындагы жер болсо бул айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө барат. А тигил биздин үйүбүздүн артында жанакы Саламатбаев үй салып алып жашап сад посадил. Ал жер кимдики? Сад томатом посаженный. Ошол жер кимдики? Тоже Иелери бар, мен аяктыкын билбейт экенмин. Как иелери бар. Эмне үчүн ана менин ошондой эле жеримди силер талашып асыр бергиле деп атат. Тигип аласыр, мен сындырам дейт асыр сарайыңарды дейт. Апа, силерге чечилдиби өзүңөрдүн госактын менен? Ну, чечилди, бияк чечилбей атпайбы? Эми аякта айыл өкмөт. Ал силер айтып атасыз, силер ошонун баарын кылып атасыңар деп. Ошол жактан кетип атат бүт ошибкалардын баары. Документтерди кандай менен этип өз билгениңерди кыла берип турбайсыңарбы? Силерди карай турган киши жок. Эмне кылсаңар ошону кыла берет деңиз. Бизде болгон кемпирлерди ушинтип ыйлатып 3 ай, 4 ай ушинтип алып жүрөсүңөр. Ай, мен да 11 неберем бар. Мен ошолорго грамм менен эчтеке отургузган жокмун, билесиңерби? Барсам эле отургузсам, милиционердер чуркап келет, колдорун момтеп жүр. Отургузпагыла, не сажайте, посадим, не подходите деп. Ошентип өз үйүмө кире албай калдым. Мына булар балдар көрүптү азырчы. Апа, сизге чечилди да ал жер. Чечилди, канча нерсе алдыңар, канча тиги здоровьен алдыңар балам. Уят да ушинтип биз жок жерден бар кылып жасадыңар. Уят балам, иштегенде жакшы иштегиле, мынтип иштесеңер жакшы болбойсуңар. Арам оокат кылбагыла, арам оокаттан эч ким жакшы болгон эмес. Аякты мен жасаган жокмун да. Ошол билип койгула, силер да ошонун арасында барсыңар. Ошондо канча жолу бизге келдиңер. Ошондо эмне үчүн чындыкты айтпадыңар? Ой, тийишпегиле бул апанын жерине. Бул апанын документи бар экен, эмне кыласың? Отургузсуң, булардын балдары бар экен, неберели бар экен, баатыр эне экен. Тибегилечи ушул кишиге депчи. Мен ошол жакта эмнетип эле ошондой тип эле үйүм турабы? Мына балдар көрүштү, үйүмө киргиздим. Элдикинде эле оокат. Асыл өз үйүмө жолой албам, жана баласы келип эле чыгат. Бүгүн кетесиңер, кеткиле. Силерди эмне тиги кетирем баарын. Үйүңөрдү деле алам, жериңерди деле баары алам. Биякта силер жашпайсыңар депчи. Эми балдарым аяка баргандан коркот. Мушташып кетишти, эмне болсо байкыл, эмне ким виноват, биз виноват болуп калабыз. Говорят, что постоянно код не ставили. Постоянно вот видите код. Вот здесь. 2006 жылда эки участокка жаңа. Значит, жанагы 8-8ден жер бул апага калды. Калды ошо бойдон. Ачып менен эч ким тиешеси укугу жок тийгенде. А жанагы артындагы жер болсо аяка сиздердин эч кандай тиешеңиз жок, айыл өкмөт берет. Эгер айыл өкмөт токтом берип койсо кандай сиздер анда каттап бересиздерби? Каттап бересиздер. Если тура жол менен генпланына соответствие болсо. Там генплан нету. Генплан нету. Этот республика кадастр показал. Поезд жол бар да, поезд жол бар бар жактачы. Ушинтип үйүбүз элечи балдар, үйүбүздүңөр. Жанагы экинчи кызыл китеп боюнча кылмыш иши козголуптур да. Азыр директор ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, баягы экинчи кызыл китеп жасалып кетип, жана Кубанычбек байке да өзү айтпады, кой деп берип койдук депчи. Биякта мисалы кадастрдын директорунун орун басары айтып атат. Аны ошол өзү акт түзгөн деспеке, баш тарткан депчи. Бирок ошол кызыл китепти жасап берген адам азыр ошол Чүй Токмок кадастр филиалынын директорунун өзү экен да. Абдан кызыктуу мындай жагдайлар ошо Кыргызстанда эле болот го дейм да. Ал деле жасаган жок да. Ошонун колу менен өтөт. Ал деле выискке айтып алсаң, ал деле выискке чыкпайт. Ага деле сотрудниктер бар чыга турган. Нет. Картографтан да. Хотят забрать несправедливо. Ошолорго чейин. Если сейчас всех такталып анан кийин келет директорго. Анан директор обращение к президенту будем делать ошибку. Директор кол коюп берген ошо. Эми ал билген жок да, ал выискке чыкпаса же. Башка кызматкерлер болгон дейсизби? Азыр күндө кылмыш иши козголуптур. Никого нет. Все, рахмат байке, биз жооп алдык анда. Азыр биз ошо мынакей апабыздын жанакы талашка түшкөн жерлери боюнча иликтөө жүргүздүк. Азырынча айыл өкмөткө бардык, айыл өкмөттө орунда жок. Аяктан толук маалымат ала алган жокпуз. Акимиятка келдик. Аким өзү шаарда өкмөттүн жыйында дейт. Ал эми биринчи орун басары болсо качып кетти. Кадастрга келдик.
кадастрга келсек, булар айтат, баягы жерди берген тиги баш тарткан дейт. Жанакы кызыл китеп 2016-жылы жасалып калыптыр деп республикалык кадастр мекемеси берип атат да. Бул жерге 2 кызыл китеп жасалып калыптыр, үстү кат-кат болуп деген ошонун жообу бар экен. Десек, булар айтат, апа ошол жерлер калды го, тиги талашпайлы го, отказ жазып берди го, акты бар, ошо акимиятта калтырып кеткен деген жообун берди да. Анан ошол иш боюнча азыр күндө 2 кызыл китеп жасалып койгончо прокуратура иш козгон экен. Ушул мекеменин директоруна ошол кишинин колу менен кеткен экен да. Бул эметип атат, ал эми жанакы апабыздын артындагы поезд жол, темир жол өтө турган жерге болсо, талашка түшкөн ошол участокты болсо айыл өкмөт ичесе, анан биз болсо туура болсо биз кызыл китеп беребиз дейт. Ал эми айыл өкмөт болсо биз чечпейбиз, мунун баарын мамлекеттик кадастр кызматы кылат дейт. Мынакей бир эле ошол кичинекей жерге болгон мыйзамсыздык аракеттерди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эч кандай бир толук кандуу жооп ала алган жокпуз. Баары эле каяка качып жетип кеткенин билбейбиз. Ошон баары ачык көрсөтүп берели дедик, суроолорубузду берели дедик. Бияктын да директору жеринде жок экен, аким да өз ордунда эмес, айыл өкмөтү да жок. Ушундай, ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок бул иликтөөнүн экинчи уландысы да болот. Эгер тиешелүү органдар ушуна комиссия түзүлүптүр, келип мынакей тарткыла ушундай чыныгын көрсөтөбүз деп, баарын комиссия менен аралеттүү чечебиз десе, биз келип кайрадан чагылдырып бүт тарапты камтыганга ачык көрсөткөнгө даярбыз. Мынакей апа менен баардык кайра документтер көрсөтүп, комиссияга да катышканга да даярбыз. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламат болуңуздар.